Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге өзүңүздөр көрүп турасыздар. Абердин Ангус породасындагы букаларды көрсөтүп бермекчибиз. Учурда бул жерде 20 баш бар. 1 жаштан өткөн, тагыраак айтканда 1,5 жаштан 3 жашка чейинки букаларды көрсөтөбүз. Учурда биз совхоз Фрунзе айыл өкмөтүндөбүз, Объезднойдун боюнда, Сокулук району, Чүй облусу. 20 баш Казакстандын түндүгүнөн келген, Плим хозяйстводан келиптир. Абалы өтө жакшы. Эң биринчи айта турган нерсе, булар келгенде шарп болуп айыккан. Азыр мына ангус менен иштей тургандарга тиешелүү суроолорду берип өтөйлү. Ангус менен иштей тургандарга өзү белгилүү бир суроолор бар. Ошол маалыматтар кызыктырат. Азыр эс менин жанымда. Биринчи ден соолугу, андан кийин тирүү салмагы, адаптация канча күн болду, карантинге канча күн кирди, ушуларды айтып коелу, Ооба. Так, 20 баш. Жашы эң кичинекейлер эмне болорбу? 1 жаштан башталат. 1 жаштан эми өтүп электер, Полторашка бар, 2 жаштуу бар, 3 жашка чейинкилер. Так, канча 3 жаштыктар бар өзү? Мына тирүү салмак менен ойной тургандарга бул маанилүү суроо. 3 жаштыктан 6 баш бар. 2 жаштыктар көбүрөөк окшойт, 2 жаштыктар көбүрөөк, полторашкадан 4 бар. Могулар полторашкалар, мына маңдайда тургандар. Мыналар полторашкалар. Мына полторашка. Мына мынанда турат. 4. Ал 1 жашар кашынганчы. Ал жашпы наоборот. 1 жаштан 2 бар. Полторашкадан 4 штук, 3 жаштан 6 штук, калганы 2 жаш. Бул. Бир айдап чачыратайлы, Ооба. Шарп качан болду булар? Канча күн лечение кылдыңыз буларды? Булар келди, 1 жума карантинде турду кампта. Анан бул жерге сөзүн ачыгын айтайын, 9 күн болду келгенинечи. Шарп болуп калып, уже сакайып чыгышты уже. 9 күн болду. 9 күн болду. Жипилешип калды. Казакстанский, кыргызстанский биркалар менен экен. Ооба. Мейл чөптү чачып атат. Буюрса азыр мейл ошондо дагы так маалыматты силерге беришибиз керек. Буюрса ангустардын баштарынан көрүп турасыздар, ангус экен чындыгында. Тирүү салмактар кандай болчу Казакстанда? Тирүү салмактары эми келгенде 150-200 килограммдан таштады да буларчы. Таштайт сөзсүз. Куш. Эң кичинекейлер 300 килограммдан жогору болчу да, 350 килограммдан да. Мына гигант бука канча болчу, чоң? 960 килограмм чыккан ошол. Ал 800 чыгат, Чыгат. Хош. Дос. Тошсуз кой. 20 башты тек ары бери чачырады. Буюрса мына көрүңүздөр. Местерге көрсөтөйүн, эс кайтарып келсин, кетип калган букалар. Бул ангусту жегенден эле токтото албайсың да. Баягы жеген мал жакшы дейт го. Билесиздер, анча-мынча мал ооруйт. Жеген мал жакшы, ооруду көтөрөт. Мына сөзүн ачыгы деди, 9 күн болуптур, шарп болуп айыгыптыр. Ден соолуктарын көрүңүздөр, бирөөсүнүн дагы баягы шарптын белгиси калбаптыр. Буюрса эң кичинекейли бука мына боло экен. Бирөөсүнөн да шилекей акпайт, аксаганы жок. Толук айыгыптыр. Булар шарп болуп, мындайча айтканда азыр эң арыктаган мезгил экен. Кимде ким келип азыр алса утат буюрса. Хош. Так, ден соолугун айттык, Ооба. Вообще шарп болуп айыкты 100%. 100% айыкты. Мына шилекей чолоңдогон жок экен. Жок, уже көрүнүп турбайбы, бүт эле тазаланды. Буюрса жакшы болуп калды. Тирүү салмактарын айттык, Ооба. Азыр мыналар канча чыгат? 200 чыгамы мына арыктары? 280 килограмм. Ушундайдан экөө бар экен, Ушундайдан экөө бар. 280 килограммдан өйдө болот чубой вес азыр. Мына гиганттан 3-4 бар экен да, мындай жаман чоң экен, мына гигантты караңыздар. Машалла. Анан айтчу нерсе, мойда 2 жаштык, 1,5 жаштык, 1 жаш 8 айлык, кыскасы 2 жаштын төбөрөгүндө букалар көбүрөөк экен да, 20 баштын ичинде. Бул неге баягы ангусту уруктукка иштетем дегендерге жакшы экен да. Алып азыр бакса 2 жаш жакшы убак экен. Максаты ошол болгон да. Ошол бука кыламын, аргындаштырам дегендерге алып келдик да, пилмин ойдоп. Бул анан баягы хозяйствосуна да кызыккандар бар, Казакстан хозяйствосы. Аны өзүнчө сүйлөшүп аласыздар, Ооба. Мына ангус экени бир четтен көрүнүп турат. Объезднойдун боюна келсеңиздер, ушуларды көрө аласыздар.
20 baş, kança жаштыктар, канча башы, канча жаштыктар экенин толук айттык. Азыр эми бааларын бычайлы. Аха. Кандай кылып коесуз булардын баасына? Круговойго 170тен, круговой семнас. Оптон болсо. Эң минус, эң плюс канча болуп калат? Анан уштушной болгон болсо, например, если региондор калабыз десе, доставкаларын уюштурабыз дагы. Бол, 110 000 сомдон башталат, эң кичинекей. 2 баш эле бар, 1 жаштан бирөөсүнө болот экен, а? 1 жаштан өткөндөр. Анан 185 000 сомго чейин деп койдук. Эми боло турган жерине айтайын, анча мынча түшүп берем жолуна. Көп эмес. Сиз зор баа койдуңуз. Ооба. Мынау буга ошондо 185 000 сом экен да? Ооба. Бунун болор жери 185 болот, ушул эң чоңу. Ооба. Болду. Алган киши деле сүйүнүп алып келсин күйбөй. Болду, уруктукка алыңыздар мына. Өтө класс букалар, 2 жаштыктар мына. 2 жаштыктар анча-мынча 4-6 дедиңизби? 6. 3 жаштан. 6 өзүңүздөр бир четтен көрүп турасыздар. Машалла, ушул букаларды. Моунда жүрөт. Так, жеп ичкени кандай болуп калды? Жеп ичкендер жакшы, мына уже бүт буюрса жакшы жеп атат. Машалла. Мынау жаман сөөктүү экен. Ушуну уруктукка алсаңыздар болот экен. Мынау бар экен. Тетиги бар экен. Мына астында турат мына. Бүт эле мына. Мынанда келди. Биrini көрсөң бири жагы берет экен. Айт. Машалла. Абердин ангустар. Ден соолугу бүт баары жакшы. Мына ушул жерде чогулуп турат. Дарегин дагы бир рет кайталап коеюн. Чүй облусу Сокулук району Совхоз Фрунзе айылы. Мына могул жерде объездной Совхоз Фрунзеге келип туруп, ээси менен чалып сүйлөшүп, буюрса көрө бересиздер. Мына ушул ангустардан алып жетишип калыңыздар. Баасы өтө сонун коюлуптур. Ден соолуктарыны, тирүү салмактарыны бир четтен орточо айтып өттү. Буюрса ушулар сиздерге буйрук кылгандар.